Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы билим берүү тармагындагы кызматташтык акыркы жылдары активдүү өнүгүп, эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосундагы байланыштарды чыңдоого өбөлгө түзүүдө. Бул өнөктөштүк академиялык мобилдүүлүктү кеңейтүүгө, илимий изилдөөлөрдү биргелешип жүргүзүүгө жана билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган. Ишенил Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргыз-Кытай алакаларын чыңдоодо олуттуу кадамдарды, алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатат. Анын бир айкын далили катары бүгүнкү күндө университеттин курамында эл аралык билим берүү программалары институту ачылган. Институтта бүгүнкү күндө Кытай эл республикасынан 200ден ашуун студент келип, бакалавр жана магистратура программалары боюнча билим алып жатышат. Бүгүнкү күндө университет Кытайдын 30дан ашуун жогорку окуу жайы жана билим берүү уюмдары менен кызматташат. Негизги өнөктөштөрдүн катарына Ланчжоу университети, Түндүк Батыш университети, Түндүк Батыш саясат жана укук университети, Вэйнань педагогикалык университети, Чинжаң педагогикалык университети, Пекин университети жана башка алдыңкы жогорку окуу жайлары кирет. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык бул студенттердин жана окутуучулардын академиялык алмашуусун, биргелешкен илимий долбоорлорду жүргүзүүсүн, биргелешкен илимий долбоорлорду алып баруусун, ошондой эле билим берүү программаларын камтып келет. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтык, эки өлкөнүн ортосундагы бул кызматташтык билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, илимдин өнүгүшүнө, эл аралык мамилелерди чыңдоого, дүйнөлүк рынокко чыгууга, адистердин жөндөмдүүлүгүн даярдоого бизге чоң шарттарды түзүп берет. Этой осенью мне посчастливилось побывать в Китае. Я была там 10 дней вместе с другими студентами. Для меня это был абсолютно новый и очень интересный опыт, как для человека, который в целом впервые побывал за границей. Больше всего в этой поездке мне понравилось то, как они относились к студентам, как организовали учебный процесс. Также было интересно пообщаться с преподавателями, со студентами, с новыми людьми и завести новые знакомства. Для нас, как для студентов, тоже важно вкладываться в отношения между нашими странами, как бы укреплять эти отношения. И такие международные поездки позволяют нам взглянуть на страну, на систему изнутри и тем самым приносить что-то и для нашей страны, и тем самым укреплять отношения между двумя странами. Ишенил Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Кытай эл республикасынын жогорку окуу жайлары менен кызматташуусу мындан ары да жигердүү өнүгүп, билим берүү, илим, инновация жана эл аралык академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Биргелешкен долбоорлордун ишке ашырылышы Кыргыз Республикасы менен Кытай эл республикасынын ортосундагы гуманитардык байланыштарды жана өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө өбөлгө түзүп, эл аралык билим берүү жана илимий мейкиндиктин өнүгүшүнө олуттуу салым кошууда.